Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Urmatlı okuçular, ötken sabakta biz Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin ömür bayanın, ağaytılgan sın pikirlerden, jana Abu Hanife rahmetullahi aleyhiden bizden ulu alımlarımızga jetken Fiqhul Akbar kitabının çinjiri turalı, jana ağaytılgan sın pikirler turalı aytып öttük. Bugün sabagыбызды ошол Fiqhul Akbar kitabından ulanmakçыбыз. Bugün öte turgan temabız bul ошол tawhid iliminin atalışları. Jana kitapke bugün Kudayım buyursa kitaptın en birinci süйлömdөрүнө kirişe başlayız. Urmatlı okuçular, bul tür ilimdi bir kança at menen atalat. Bir kança ılakavatı var. Kede bul ilimdi tawhid ilimi dep atalat. Mintip atalışının sebebi bul ilimde dinin negizi bolgon Allah Taala'nın zatında, sıfatında, amallarında japadan жалгыздыгы тууралуу izildengендиктен bul ilim tawhid ilimi dep atalып калган. Bul ilimnin ekinci atalışı ilmi kalam dep atalat. Bul ilmi kalam dep atalganının bir kança sebebi var. Bir kança sebebi var. Biz alardın birine gana toktoyup keteli. Al bul ilimde en kenen jayılgan, maşhur, ma'lum bolgon musulmandardın ortasında talaş tartışka sebep bolup kançadagan alımdardın öldürülüşüne, canının kıyılışına sebep bolgon Allah Taala'nın kalamı ıyık Kur'an-ı Kerim tuuralı izildengендиктен. Ошондой эле бул илимдин аталыштарынын бири акыйда илими деп аталат. Мынтип аталышынын себеби бул илимде экиленбей ишенүү, ынануу милдет болгон нерселер жөнүндө айтылгандыктан. Төртүнчү аталышы бул усул-ид-дин илими деп аталат. Мынтип аталуунун себеби din usul, negizgi jana furu, anın üstüne, jana negizgi ilimnin üstüne kurulgan ilimdi kamtıp alat din. Mындайча айтканда, акыйдага жана фиq илимине тиешелүү нерсени баарын камтып алат. Usul ишенимди камтыгандыктан аны усул-ид-дин илими деп аталып калган. Ал эми фуру амалга жана кулук мүнөздү камтыйт. Фуру дегенибиз амалды жана кулук мүнөздү камтыйт. Мындайча айтканда тасаввуфту камтыйт. Жанагы амалга тиешелүү фиq деп аталып калган, ал эми адамдын кулк мүнөзүнө, жан дүйнөсүнүн тазалыгына тиешелүү нерсени тасаввуф деп аталып калган. Мына ушинтип бир канча түр аталышы бар. Эми урматтуу окуучулар, китепти баштайлы. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi özünün ıyık kitabın bizim менен силерге туура жолду көрсөткөн, Кудай Таалага, акыретке жана башка иман келтире турган нерселерге туура ишеним кандай болуш керек деген китебини, ошол көрсөтмөсүнү бизге Аллах да мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жатат. Aslu tawhidi ve ma yasihul i'tiqadu aleyh. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi mintip aytkan. Bul kitap tawhiddin negizleri jana işenim tuura bola turgan nerseler tuuralı. Bul kitapta emne jönündө bayanda etken tawhiddin negizleri jana işenim tuura bola turgan nerseler tuuralı bayandayt bul kitap. İşenim durus bola turgan nerseler tuuralı. Эми байкап турганыңыздардай, бул жерде аслу тавхид деп турат. Ошол тавхид деген сөздүн маанисиге бир токтото кетели. Тавхиддин эки мааниси бар. Бири лексикалык мааниси, экинчи терминологиялык мааниси. Албетте китептерде чындап эле ошондой ар түрдө келген, бирок биз ошолордун ичинен кээ бирин гана тандап ошону айтмакчыбыз. Тавхиддин лексикалык мааниси ал бир нерсени жалгыз деп билүү же жалгыз деп өкүм чыгаруу. Bir neseni жалгыз деп билүү же жалгыз деп өкүм чыгарууну не деп коет экен? Тавхиддин лексикалык мааниси. Ал эми терминологиялык мааниси ал Аллага жана ага таандык нерселерге шерик келтирбөө. Аллага жана ага тиешелүү, ага таандык нерселерге шерик келтирбөө. Кээ бир алымдар тавхидке башкача дагы аныктама беришкен. Мисалга Allah Taala'nı adamın oyuna, kıyalına kelgen сүрөттөрдөн жана элестерден аруу деп билүүдү тавхид деп коюшат. Adamın oyuna келиши мүмкүн да, бул кандай экен, нур бекен, кандай экен деп ушундай бир ойлор келиши мүмкүн. Мына ошол нерседен аруу деп билүүдү бул тавхид деп коет. Демек, урматтуу окуучулар, ошол биринчи аныктамада биз айттык.
ага таандык деген нерселер, ага таандык нерселерге Аллах Таала шерик келтирбөө дегенден максат Кудай Тааланын бүт бардык жаратылышты жаратуусу, аны башкаруусу, ага ибадат кылууга татыктуулугу деген мааниде. Мына ушул нерселерде Кудай Таалага шерик келтирбөөнү эмне деп коет экендер? Таухид деп коюшат. Демек, таухиддин негизи бул Аллах Таалага шерик келтирбөө, ал эми диндин негиздери, баягы айтканыбыздай немедеги акыйда маселесинде эмне десек, төмөндө келе турган, азыр төмөндө биз айта турган адамдын ыйманы дурус болуш үчүн, адамдын ишеними дурус болуунун негиздери ал төмөндө келген сүйлөмдө айтылган нерселерге ыйман келтирүү. Азыр төмөндө айтабыз, Кудайым буйрса. Бирок, урматтуу окуучулар, бул жерде бир маселеге токтолуп кетүү орундуу деп ойлойм. Ал таухидди үчкө бөлүүгө болобу же болбойбу? Мына ушул маселе тууралуу бир аз токтолуп кетели. Бул тууралуу айтуудан мурун маселе түшүнүктүү болуу үчүн биринчи рубубият менен улухияттын маанисин айта келели. Себеби кээ бирлер үчкө бөлөт. Таухид рубубият, таухид улухият, таухид асма ва сифат деп үчкө бөлөт. Мына ушул жерде рубубият менен улухияттын маанисине бир токтолсок, темабыз түшүнүктүү болот. Рубубият деп бул бардык нерсени башкаруусу, керегин берүүчүлүгү, дагы да толук айта турган болсок, ал жападан жалгыз жаратуучу, ырыскы берүүчү, жан берүүчү, жан алуучу, бардык нерсени башкарып сактап туруучу, асман менен жердегилердин баарын анын кулдары, пайда Алла гана бере алат, зыянды дагы Алла гана жеткире алат. Андан башка мындай күчкө ээ болуу, жок деп ушундай түшүнүүдү бул рубубият деп коет. Кыскача айтканда, ал эми улухият дегендин мааниси бул сыйынууга татыктуу зат дегени. Башкача айтканда, биз кулчулук кылган кезде ташка эмес, бутка эмес, жападан жалгыз Кудай Таалага гана сыйынып, жардам сурай турган болсок, ошол пайда зыянды Аллах Тааладан деп билип, Аллах Тааладан гана жардам сурагандыкты эмне деп коет? Улухият деп коет. Таухид Аллах Тааланын затында, сыпатында, амалында жападан жалгыз деп билип, ага сыйынуу. Демек, караңыздар. Улухият рубубияттын үстүнө куралган, андан ажырагыс нерсе. Андыктан роб болгон зат, кайсыл зат роб боло турган болсо, ошол гана ибадатка татыктуу болот. Мына ушул себептен адамдар бул роб пайда жана зыян берет деп ишенген нерселерине гана кулчулук кылышат. Кайсыл нерседен пайда көрөбүз, бизге пайда бере алат, бизден зыяндан сактай алат. Пайда зыян ошол нерседен гана болот деген түшүнүгү бар болсо, мына ошолго гана адамдар сыйынат. Роб деп ишенбеген нерсеге ибадат кылуунун мааниси да жок. Пайда зыян бере алат деп ишенбесеңиз, сиз ага сыйынууңуздун такыр эмнеси жок, мааниси да жок. Адамдар кайсыл нерсеге сыйынат экен, кайсыл нерседе робдук сыпат бар болгон. Башка айтканда, жаратуучу, пайда берүүчү, ырыскы берүүчү, ырыскыны көбөйтүүчү, азайтуучу, түндү күн кылуучу, күндү түнгө алмаштыруучу, түндү кыскартып, күндү узартып, күндү кыскартып, түндү узартып, ушундай бир эбегейсиз бир күчкө ээ болгон затты гана адам баласы эмне кылат? Сыйынат. Эми биринчиден таухид деген сөздү шариатта бөлүктөргө бөлүп түшүндүрүү. Бул жерде эки жагынан караш керек. Биринчиден караңыздар, урматтуу окуучулар. Биринчиден таухид деген сөздү шариатта бөлүктөргө бөлүп түшүндүрүүдүн эч бир зыяны жок. Тескерисинче, мисалга таухид физзат, таухид фиссифат, таухид фил афал деп бөлүп түшүндүрсө бул жакшы болот. Бул окуучуларга түшүнүктүү болуу үчүн. Бирок таухидди үчкө бөлүүнүн каталыгы башка жерде билинет. Андан максат жөн эле түшүндүрүү максатында бөлсө ал зыяны жок. Таухиддин зыяны үчкө бөлүнсө башка жерде. Ал бардык капырлар таухид рубубиятка иманы бар, таухид улухиятта капыр болушат. Пайгамбарлар таухид улухиятка дават кылуу үчүн гана жөнөтүлгөн. Жана имандууларды тавассул, табаррук, истигоса сыяктуу экинчи даражадагы маселелер менен капыр деп билүүгө келип чыгат. Мына таухидди ушул экинчи түр, азыр мен айтканым жанагы жөн эле түшүндүрүү максатында эмес, экинчи айтканымдын катарында ушул эң биринчилерден болуп Ибн Таймия бөлгөн. Жана аны ээрчигендер аны улантышкан. Кандай деп ишенишет экен? Булардын түшүнүгү боюнча адам баласы, адам атадан баштап айталы,
Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи биздин доорга чейин баардык адамдар рубубиятка ишенет. Кудай Тааланын жаратуучу экендигине, Кудай Тааланын рызкы берүүчү экендигине, Кудай Тааладан гана пайда келип, Кудай Тааладан гана зыян жетет дегенге баардыгы ишенет. Болгону булар кийин Кудай Таалага сыйынбай, башка нерсеге сыйынып туруп, ошонун динден чыгышат деген түшүнүктөлөр булар. Бирок эми ушул нерсени биз карап көрөлү. Муну эң алгачкылардан болуп ким бөлдү дедик жаңы? Ибн Таймия бөлгөн, жана аны ээрчигендер аны улантышкан. Бул түр бөлүүнүн катарлыгына бир нерсени ката деп айтуу үчүн биз жөндөн-жөн эле бул ката дегенге кирбешибиз керек. Бул түр бөлүүнүн каталыгына бир канча далил келтире кетели. Кыскача. Биринчи, жогоруда айтканыбыздай, бул экөө бири-биринен ажырагыс нерселерден. Бул экөөсүнү ажыратуу Куранга каршы келет. Биз эгерде робту өзүнчө десек, илахты өзүнчө бир нерсе десек, анда бул Куранга каршы келет. Себеби Курандагы бир канча аят ал экөөнүн ортосунда тыгыз, ажырагыс байланыш бар экендигине, башкача айтканда экөөбү синоним экендигине не болот? Далалат кылат. Илах бул роб бул илах экендигине, экөөнүн ортосунда ажырагыс экендигине. Мисалга айта кете турган болсок, Аллах Субханаху ва Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Мариям сүрөсүнүн 65-аятында мындай дейт: Rabbis samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu. Эген асмандар менен жерлер жана ал экөөнүн ортосундагы нерселердин жаратуучусу. Сенин эген, сенин жаратуучуң. Ал асмандар менен жерлер жана ал экөөнүн ортосундагы нерселердин жаратуучусу. Ага сыйын дейт. Караңыз, ушул аятка жакшы терең маани жүгүртөлү. Асман менен жерди жаратууну, алардын ортосундагы нерселерди жаратууну ушул аятта Кудай Таала өзүнө таандык кылып, робко таандык кылып айтып жатат. Булардын жаратуучусу роб дейт. Эми ушул жерде булардын көз карашы боюнча, эгерде экөө бир болбосо, булардын көз карашы боюнча, ушул жерде фаабуд илахак деш керек эди. Бул даават кылган кезде фаабуд, ошол асман менен жерди жаратканга сыйын, ага гана кулчулук кыл деп буйрмак эмес эле да. Ал такыр башкача болот. Бирок Аллах Таала кимге сыйын деп жатат? Ошол асман менен жердин жаратуучусу болгон робко сен кулчулук кылгын дейт. Ушул жерде фаабудху замир Аллах Таалага роб деген сөзгө кайра кайтып жатат. Экинчи аят. Аллах Таала Духон сүрөсүнүн 8-аятында айтат: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Андан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал тирилтет жана өлтүрөт. Ал силердин жана силердин мурунку аталарыңардын Роббусу дейт. Мына жерде карасаңыз, илах деген сөздү тирилтүүчү, жан берүүчү, жан алуучу, силердин дагы силердин аталарыңардын илахы деп айтып жатат. Роббусу деген эмес бул жерде. Эгерде биз робту башка десек, илахты башка дей турган болсок, азыр ушул аятта Аллах Таала илах деген сөздүн ордуга робту коюш керек эле. Себеби жаратуучу деген, өлтүрүү, жан берип, жан алуучу деген сөз бул эмне? Роб. Ал эми илах деп булардын түшүнүгүдө жападан жалгышууга гана сыйынуу деген түшүнүктү айтышат да булар экиге бөлүп карап. Бирок Кудай Таала карасаңыз, акырында не дейт? Ла илаха дегенден кийин акырында келип Роббукум ва Раббикум ва Раббу абаикумул аввалин. Силердин дагы, силердин мурункулардын дагы Роббу. Ошол илах силердин Роббуңар деп жатат. Илахты Робтан ажыратпай, илах бул Раб деп жатат. Силердин не? Силердин мурункулардын дагы жаратуучусу бул деп. Караңыз. Үчүнчүсү, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Анбия сүрөсүндө караңыздар. Лау кана фихима алихатун иллаллаху лафасадата. Эгер асмандар менен жерлерде Алладан башка кудайлар болгондо, ал экөөсү бузулуп кетмек. Ушул жерде кандай айтыш керек эле? Лау кана фихима алихатун иллаллаху дегенде илах деген сөздү колдонуп жатат. Роб деген сөздү колдонгон эмес. Демек, ушул жерде дагы бул жерде асман менен жерди сактап туруучу, асман менен жерди жараткан Роб деш керек эле. Бирок илах деген сөздү колдонуп жатат. Бул деген сөз илах менен Робдун экөөнүн тыгыз ортосунда байланышы бар. Экөө синоним. Эки башка айтылганына карабастан, бул экөө бир нерсе экендигини даана туюнтуп жатат. Демек,
Эгерде бул аяттарга назар салсак, Раб жана илах синоним экендиктери даана билинип калат. Жана башка аяттар дагы бар, бирок терең киришип кетпейли. Экинчи, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям исламды кабыл кылган бир дагы кишиге эки таухид бар. Таухид улухиятка иман келтирбейинче сен имандуу боло албайсың деп айткан эмес. Айткан эмес, эки таухид бар. Бири рубубият, экинчи улухият. Эгерде рубубиятка иман келтирип, улухиятка иман келтирбесең, сен имандуу боло албайсың деген айткан эмес. Кала берсе ишара да кылган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бөлүү бар болгондо сүкүт кылмак беле. Бул суроо айтып кетмек эле. Сөзсүз түрдө, себеби пайгамбар динди жеткирүү үчүн жөнөтүлгөн. Жана ошондой эле салафи солихтердин бири да айткан эмес. Же салафи солихтери биз ахли суннат эмеспи? Тек гана ушул үчкө бөлгөндөр гана ахли суннат болуп эсептелеби? Ушуга аябай маани бериш керек. Экинчиси ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бөлгөн эмес, сахабалар бөлгөн эмес, табейиндер бөлгөн эмес. Болгону муну кийинки кылымдарда жашаган Ибн Таймия жана аны ээрчигендердин жолу бол. Ушундай таризде бөлүү. Хоп, үчүнчү далил. Жогоруда айтканыбыздай, бардык мушриктер таухид рубубиятка ишенишкен, улухиятта динден чыгышат, жана пайгамбар улухиятка гана чакырышкан, пайгамбарлар улухиятка гана чакырышкан деп айтуу тарыхка каршы келет. Анткени мушриктердин бир канча түрү болгон. Мисалга, мушриктердин кээ бирлери Аллах Таалага иман келтиришет. Жана сыйынган нерселерин Кудай Таалага жаратууда, ырыскы берүүдө жана башка сыпаттарында шерик кылышпайт. Ооба. Болгону сыйынган нерселерин Кудай Таала өзүнө жакындатуу үчүн ортомчу кылган деп ишенишет. Эми Кудай Таала ошол бутту бул ортомчу, ушуга сыйынгыла, ушулар аркылуу мага жакындайсың деген түшүнүктө дейт. Бул жөнүндө Аллах Таала мынтип айткан: "Ва ма нa'будухум илля лiyuqarribuna ilallohi zulfa." Биз аларга Аллага жакындатуулары үчүн гана сыйынабыз деген Зумар сүрөсүнүн 3-аятында. Бул түр мушриктер болгон. Экинчи түр мушриктер кудайларына дүйнөдө пайда же зыян бергендиктен сыйынышпайт. Тескерисинче Кудай Тааладан уруксатсыз толук шапаат кылууга ээ деп ишенишет. Бул тууралуу Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримдин Юнус сүрөсүндө мынтип айтат: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядурруhum ва ла янфа'uhum ва яқулуна хаулаи шуфаауна индаллах." Алладан башка аларга пайда жана зыян бере албаган нерселерге сыйынышпайт. Булар биздин Алланын жанындагы шапаатчыларыбыз дешет дейт. Бул экинчи түр мушриктер. Түптүз буттар колдоого шапаат кылууга деген түшүнүк менен башка нерсеге сыйынышат. Үчүнчү түрү бар. Үчүнчү түр мушриктер сыйынган нерселерин аламды башкарууда Аллага шерик кылгандар. Мисалга эки кудай бар дегендер бар. Мисалга отпарастарда Ахриман, Ахримазда деп булар эки кудайга ишенет. Бири жакшылыктын кудайы, экинчиси жамандыктын кудайы деп ишенишет. Жана башка мушриктердин түрү бар. Ошондуктан бардык адам баласы рубубиятка ишенген деп айтуу бул өтө чоң ката, одоно ката дейин, өтө одоно ката болуп эсептелет. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорун эле караңыздар. Мына жерде отурган окуучулар ар бириңер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өмүр баян китебин окугансыздар. Ар бириңиздер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу тартылган кинону көргөнсүздөр. Баянгы Ясирдин үй бүлөсүндө кандай окуя болот? Улу кирип келет, ата-энеси айтат, ата-энесинин жанында турган кезде жанагы өздөрү сыйынып жүргөн буддалары түшүп кетип сынып калат. Бул ушунча жылдан бери бизди коргоп атат эле, бизди сактап атат эле деп ошондой деген түшүнүктү айтышат. Бул деген сөз эмнени түшүндүрөт? Ошол доорда, пайгамбардын доорунда, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда дагы мушриктер түрү болгон. Мушриктердин кээ бир түрлөрү жанагы буттары кадимкидей
пайда берет, зыян берет деген түшүнүк менен аларга сыйынышкан. Биз жогоруда башында айттык, пайда зыянды тек гана Кудай Таала берет. Ошондуктан урматтуу окуучулар, биз эч качан пайда зыянды башкадан билбешибиз керек. Тек гана пайда зыян Кудай Тааладан, Рабтан келет. Мына ошол Рабка биз сыйынабыз, башкага сыйына албайбыз. Бул тууралуу Аллах Таала эмне дейт? Караңыздар. 4-чү катасы. Пайгамбарлар тек гана улухиятка чакырышкан деп айтуулары да ката. Рубубиятка даават кылган эмес дейт. Кудай Тааланын жападан жалгыз экендигине мурункулар бардыгы ишенген дейт. Пайгамбарлар болгону келип туруп, Кудай Таалага сыйынгыла, ошого намаз окугула, ошого орозо туткула, ошонун буйруктарын аткаргыла дегенге гана чакырышкан дейт. Бул абдан ката маселе болот. Себеби бул пикирлери Куранда келген көптөгөн аяттарга каршы келет. Мисалы катары айта кетсек, 1-2 аятты. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Анбия сүрөсүнүн 56-чы аятында мынтип айтат. Кала бал раббукум ва рабби самавати вал арз. Ибрахим алейхиссалам мынтип айтат. Тескерисинче ал силердин эгеңер, асмандар менен жердин эгеси дейт. Силердин жаратуучуңар, асмандар менен жердин эси жаратуучусу дейт. Байкап турганыңыздай, Ибрахим алейхиссалам бул аятта коомуну чыныгы эгелерине чакырып, алар сыйынган жалган кудайларына кулчулук кылуудан кайтарган. Силер буттарга сыйынбагыла, силердин асман менен жерди жараткан Кудайга сыйынгыла деп туруп, Рабка чакырып жатат. Себеби алардын доорунда, Ибрахим алейхиссаламдын доорунда ошо бутпарастар, ошо өздөрүнүн буттарыдан ошондой пайда зыян жаратуучулук сыпаттарга ишенишет эле. Бул бир. Экинчиси, Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Назиат сүрөсүнүн 24-чү аятында айтат. Факала ана раббукумул а'ла. Фир'аун айтты, мен силердин улуу кудайыңармын деп. Көрүп турганыңыздай, Фир'аун Робка ишенген эмес, тескерисинче өзүнү Кудай деп жарыялаган. Эгерде бул азыр таухидди жанагы жокоруда мен айткандай бөлгөндөрдүн ишенимине ала турган болсок, Фир'аун дагы Кудайга ишенген деген түшүнүк чыгат. Фир'аун дагы Робко ишенген деген. Бирок Кур'ан ачык айкын эмне деп жатат? Фир'аун Робко ишенген эмес, жаратуучуга. Тескерисинче ал кимге ишенген? Ал өзүнү Кудай деп жарыялаган. Эч кимге ишенбей. Жана мушриктердин рубубиятка мушрик экендиктерине эң күчтүү далил бул мүрзөдөгү сурак болот. Мүрзөдөгү сурак. Мисалга, мүрзөгө кирген кезде, эгерде пайгамбарлар улухиятка гана чакырган десек, эми караңыздар, мүрзөгө кирген кезде эмне деп суралат? Мана раббук, сенин эгең ким? Сенин жаратуучуң ким? Сени ушундай арзыбаган ыплас, жиркеничтүү сасык суудан асыл зат кылып, адам баласы кылып жараткан эгең ким деп суралат. Ошол жерде илахың ким деп суралбайт. Эгерде булардын ишенимини ала турган болсок, булардын таухиддин 3кө бөлгөндүгүн алып карай турган болсок, анда ошол доорда жанагы мушриктердин баардыгы бул суроого жооп берип туруп ыймандуу болуп калмак. Бирок андай эмес акыйкатта. Акыйкатта алар динсиз, капыр, кайрыдин болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу окуучулар, ушул бул эми кыскача айтып кеттик. Бул жерде өтө көп айта турган нерсе бар. Кыскача айтканыбыздын себеби сабактар көп татаалдашып кетпесин, сиздердин түшүнүңүздөргө жеткиликтүү болуу үчүн эле кыска айтып коюп жатабыз. Ушундай түр бөлүүлөрдөн алыс бололу. Бул түр бөлүүлөр аркылуу бир сөз менен адамдарды ыйманга келтирип, экинчи сөз менен адамдарды ыймандан чыгарып, алардын жанынын кыюуна себеп болгон бөлүү болуп эсептелет бул. Көп адамдарды мисалга, бул Кудай Таалага рубубиятка ишенген, кийин эле бул келип тавассул кылса, мисалга, о Кудайым, пайгамбардын урматына мага бир уул бер, бир кыз бер деп айта турган болсо, сен Кудайдан суранбадың, пайгамбардан сурандың, же болсо башка бир табаррук кыла турган болсо, пайгамбардын чачынбы же башка нерсесин табаррук кыла турган болсо, дароо эле булар эмне, мана бул пайгамбарга сыйынды, Кудайга сыйынуу токтоту деп динден чыгаруу мына ушул бөлүүдүн натыйжасында келип чыккан. Ошонун айынан канчадаган мусулмандардын жаны кыйылып кеткен. Ошон үчүн Кудай Таалам мындай туура эмес бөлүүдөн бардыгыбызды сактасын, туура бөлүп, ошол туура түшүндүрүүгө Кудайым бардыгыбызга насип этсин.